Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамына 2025 жылдагы өзгөртүүлөр тууралуу. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу бул жарандардын өз аймактарындагы маселелерди шайланган органдар жана жергиликтүү коомдук механизмдер аркылуу өз алдынча чечүү укугуна ээ орган. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамы 2021 жылдын 20 октябрында кабыл алынган. Бул мыйзам айыл өкмөттөрдүн жана жергиликтүү кеңештердин түзүмүн, функцияларын жана ыйгарым укуктарын аныктайт. Мыйзамдын негизги принциптери: жергиликтүү органдардын өз аймагындагы маселелерди чечүүдө көз карандысыздыгы, жарандардын чечим кабыл алуу процессине катышуусу, жергиликтүү бийликтин ачык болушу. Ал эми Кыргыз Республикасынын жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө 2021 жылдын 20 октябрында кабыл алынган мыйзамына 2025 жылдын 4-июнундагы номер 109 мыйзамы менен маанилүү өзгөртүүлөр киргизилип, алар коомдук биримдикти бекемдөөгө багытталган. Социалдык биримдик деген эмне? Социалдык биримдик бул коомдо жарандардын бири-бирине болгон ишеними, урматтоо жана кызматташуусу сакталган абал. Бул бардык этностук, маданий жана социалдык топторду камтыйт. Киргизилген өзгөртүүлөр жергиликтүү бийлик органдарына жаңы мүмкүнчүлүктөрдү берет. Жергиликтүү тургундар ортосунда ишенимди бекемдөө боюнча иш-чараларды жана программаларды өткөрүү, маданий жана этностук өз ара аракеттешүүнү өнүктүрүү, жаштарды, аялдарды жана коомдук уюмдарды чечим кабыл алуу процессине тартуу. 27 берене жергиликтүү маанидеги маселелер. Пункт 27. Социалдык биримдикти чыңдоого жана коомдогу социалдык чыңалуунун алдын алууга багытталган иш-чараларды уюштуруу жана жүзөгө ашыруу. Бул багыт чек арага жакын жайгашкан көп түрдүү жарандарыбыз үчүн туруктуу социалдык биримдикти камсыз кылууда өзгөчө мааниге ээ. Баткен облусу ар түрдүү этностун өкүлдөрү жашаган аймак. Бул мыйзамдын ишке ашышы өз ара түшүнүшүүнү бекемдөөгө, диалогту өнүктүрүүгө жана туруктуу коомчулуктарды түзүүгө өбөлгө болот. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзам жергиликтүү коомчулуктарды өнүктүрүүнүн куралы. Ал эми 2025 жылдагы жаңы өзгөртүүлөр Кыргызстандагы бирдиктүү, туруктуу жана коопсуз коомчулуктарды түзүүгө жол ачат.